Тагдыр буйруду. Мен турмушка биринчи жолдошум ала качып кетти. Ал экөөбүздүн мамилебиз келишкен жок. Аны бүт кыргыз эли билет. Тагдыр мени Кубанычбек Мырзабековичке жолуктурду. Мына чейрек кылым болуп калды. Биздин баш кошконубузга буйруса балдарым алды 25-ке чыгып калды дегенден. Ал эми биринчи мындай сөздүн орою жолу келип калган айта кетейин. Баягы элдин арасында ар кандай сөз бар да. Мен эки балам менен турмушка чыктым да. Биринчи турмушумдан бир уул бир кызым менен келдим Кубанычбек Мырзабековичке. Анан кээде таң калам, ушу билип билбей эле кыргыздар сүйлөй берет да. Элдерчи мени менен кошо жашагансы элечи. Мен ушул Кубанычбек Мырзабековичке ушу эфирден туруп бир рахмат айткым келет да. Ушул киши мени бир эки балаң менен келдиң деген жок. Бул кишинин эркек уулдары жок эле. Анан ошол менин бир уул бир кызымды, Алтынай менен Дастанымды өзүнүн баласынан артык бакты. Алтынайды күйөөгө берди. Мына Кудайга шүгүр. Дастанды окутту дегендей. Ошол себептен жанагы балдарын таштап коюп анан Жумалиевке тийип алыптыр деген кишилерге ошо эфирден айтып коеюн деп атам. Экинчи билип билбей андай сөздөр токтотуш керек да, айта бергенди. Баягы кээде ойлойсуң да, бийик болуш керек, теңелбеш керек дейсиң да, теңелбей койсоң, унчукпай койсоң, кээ бир адамдар ошону бир баягы бир боштукка кабыл алышат экен да. Ошон себептен азыр эми эфир сиз чакырып калдыңыз. Сөз мындай суроо бериле эле, раз мен ошол суроодон пайдаланып жооп берип коеюн деп атам. Ошо мындай сөздөр токтотуш керек. Менин Алтынайым дагы, Дастаным дагы ошол Кудайга шүгүр мен өзүм тарбиялап өстүрүп Кубанычбек Мырзабековичке баягы бир чын дилдеги өзүмдүн ыраазычылыгымды, негизи өгөй атанын баары эле андай адил боло бербейт. Ушундай бул киши укмуш ата болду. Менин балдарым мага караганда ошо Кубанычбек Мырзабековичке жакын. Ошол себептен билип билбей сүйлөбөш керек да. Ушуну айтайын деп атам. Ал эми кыргыз элинде бир жашоодо мындай нерселер болот экен да. Жана артисттер жөнүндө сөз кылып калбадыкпы? Артисттер жөнүндө жанагы илгери мүмкүн эми адамбыз да, баарыбыз да кулк мүнөз бар. Кээде ачылып жакшы көрүп, ошол баягы сенин ырыңды сүйгөн кишиге сен да ошондой ачылып жакшы мамиле кылып койсоң, элдер ойлойт экен да, кээ бир адамдар бул мындай жеңил ойлуу деген мамиле келет да. Ошол учурда мен ошо апамдын ушул бекем тартиптеги эмне деп коет, тарбиясы мени ар дайым мындай коштоп жүрдү окшойт. Себеби мен дайым эле айтып жүрөм, эртеден кечке чейинки баягы тарбия кийин ошол боюнча калып калат экен. Мен бүгүнкүгө чейин эле жанагы күн тартиби деп коебуз го, ошо күн тартиби менен иштейм да. Ошол себептен жанагыдай катуу кээде мындай көп учурда эле мынтип ачылып, жаркылдап, жүрөгүмдү мынтип ачып бербей деген характерим, кулк мүнөзүм бар. Себеби жашоо андан дагы тарбиялайт экен. Кээде ошентип жан дүйнөңдү ачып, керек болсо өзүңдүн дүйнөңө мындай кош келиңиз деген адамдардан дагы мындай кандай айтсам, натура, мындайча айтканда мамилени көргөндөн кийин ойлойт экенсиң, бул дүйнөдө пендечилик ар кимдин башында бар. Албетте менин дагы өтө көп терс кыялдарым болушу мүмкүн. Мен да пендемин, менин дагы кемчилигим абдан көп. Бирок ошол эле учурда мен Кудай Таалам берген өнөрдү, өзгөчө менин устаттарым мага ишенип таберик калтырган өнөрдү кийинки муунга жеткирүү, педагогикалык жагынан ошол эле учурда бүгүнкү күндө салттуу музыкалык искусствону изилдөө тарабында иштеп аткандан кийин менин жасай турган вазифам башка деп эсептейм да. Көп учурда баягы эки киши же 3 киши отурган жерде ырдап бере албай жатам. Тилекке каршы ага убакыт жок. Бирок ошол эле учурда жалпы кыргыз элине, кыргыз маданиятына, ошол жогоруда мен сөз кылган салттуу музыкалык искусствону, башкача айтканда ооз эки салттагы профессионалдык музыкалык искусствону изилдөөнү колго алып, бүгүнкү күндө ошо Улуттук илимдер академиясында Алтымышбаев атындагы философия, укук жана саясий изилдөөлөр институтунда атайын бөлүм ачылган.
өзү негизи көркөм таануу бөлүмү болуп ачылган, кийин фольклор, салттуу музыкалык искусствонун тарыхы жана теориясы болуп өзгөрдү. Ошол бөлүмдө жетекчи болуп иштеп атам. Кудай буйруса өмүр өтүп атат. Ушул бар өмүрдө биз бири бирибизди урматтаганга жеткирсе деген изги тилектер да. Эң сонун эмесе урматтуу угармандар, бүгүн бизде Аянтча программасынын коногу Кыргыз Республикасынын эл артисти Роза Аманова, кереметтин ээси. Сиз күткөн Роза Аманова эжекебиз студиябызда. Андыктан келиңиз байланышка 0312 57 77 98 номерлери кызматта. Ал эми Роза эжебиз бизге сүмөлөгү менен келген экен. Өз колум менен даярдадым деп сонун сүмөлөгү менен келген экен. Ооз тийдик, рахмат айталы. Колуңузга береке. Сонун болуптур да, биз дагы ооз тийип даамсыздык. Эмесе урматтуу угармандар, андан сырткары дагы бир нерсени баса бергиле айта кетели. Роза Аманова эжекебиздин Instagram баракчасында дагы түз эфирдебиз. Андыктан бул жака дагы өзүңүз кошулуп, биздин маекти көрсөңүз дагы толуктурду болот. Кызык, мен пандемиядан бери биринчи жолу эфирге келип атам да. Сиздер биринчи болуп чакырып атасыздар. Эми чакыруу көп эле, Кудайга шүгүр. Бирок убакыттын жоктугуна байланыштуу бара албайсың да. Анан Instagram эмне экенин билбечимин. Же болбосо социалдык түйүндөр деп айтабыз го, ушул такыр бир эмеге аралашпаптырмын да. Бул социалдык түйүндөр эмнеден чыгып калды? Ар кандай пикирлер бар. Бул эмнеге азыр эми социалдык түйүнгө аралашып атат, же Instagram ачып атат, ар кандай да. Бул жылдын башында бир жакшы иш чара менен Түркияга бардым. Анан ошол жерде баягы биздин түрк дүйнөсүндөгү салттуу музыканы алып жүрүүчүлөр абдан көп. Ошолор менен сөз болуп, анан карасам биздин музыканттар абдан көп экен. Бул Instagramдачы. Анан ошол жерден аябай мындай талап болуп калды да. Бул бир. Экинчиден ойлонуп көрсөм, көп учурда биз баягы журналисттер менен байланышпаганга аракет жасачумун да. Мен негизи тынч жашайлы, мен дүйнөмө аралашпагыла, мен силер менен баягы сый болоюн деген кыязда. Бирок акыркы учурда жанагындай бир тетири, анан кийин осол, баягы мындай болот экен да, адамды мындай басынтуу, же болбосо адамды иш менен эмес. Кээде мындай болот да, баягы өңдү көрсө жүз тайды дейт. Менин жүзүмө келип фактологиялык материал менен далилдеп бербей эле, баягы оозу менен орогорот деп коет кыргыздарчы. Ошо оозу менен орогоруп эле билген намазын окуй бергендер пайда болуп баштады да акыркы учурда. Анан илгеркидей интеллект деген түшүнүк жок болуп калбадыбы? Азыр ага маани бербей эле ушу сүйлөй ала турган эле киши сүйлөп калды да. Илгери мисалы сөз баккан кишилерди угуп, сөзгө маани берип, сөзгө конок бериш керек эле да. Ошол себептен азыр мындай карап байкап көрсөк, ушул Instagram'ды ачууга туура келгени эң башкы мааниси ошол салттуу музыкалык искусстводогу музыкалык баягы биз менен замандаш болгон музыканттар менен баарлашуу, анан өтө чоң долбоорлор болуп калды да быйыл. Мен ушуну пайдаланып айта кетейинчи. Мына баарыңыздар билесиздер, 25 апрель салттуу музыка күнү. Жогорку кеңештин токтому бар. 2013-жылы чыккан. Ошол эле учурда ал жерде Кыргыздын салттуу музыкасы фондусу демилгечи болгон. Ошону менен катар быйыл чоң иш чара Комуз күнүнө карата да өтөт да. Комуз күнүнүн дагы демилгечиси, автору десем болот, анык эле салттуу музыка фондусу. Себеби ошол фонддун каттарын көтөрүп, далай жолу ак үй көк үйгө кирип атып, ошол иш чара баягы бир президенттин жарлыгы менен аяктаганда, ал жерде Кыргызстан элдеринин ассамблеясында колдоосу бар. Мен ушуну эфирден пайдаланып айта кетишим керек. Ошондо быйыл эки чоң иш чара өтөт Кыргызстанда. Бири 25 апрель салттуу музыка күнүнө карата жумалык, салттуу музыка жумалыгы. Бул быйыл буйруса 18-чи жолу өтөт да Кыргыз жергесинде. Жумалык катары 2009-жылдан бери өтүп келе жатат. Ага чейин 25 апрель салттуу музыка күнү болуп эле өтчү. Анан 9-сентябрь Комуз күнүнө карата ЮНЕСКОнун алдында атайын түзүлгөн топ бар. Түрк тилдүү элдердин музыкалык искусствосун изилдөө тобу, ICTM тобу деп аталат. Ошол ICTM тобу, бул аббревиатура англисче
чоң тамгалар менен салттуу музыкалык искусствонун эзилдөө тобу да. Ошол ICTM'дин 8 эл аралык симпозиуму Кыргызстанда өтөт. Ошол 9 сентябрь Комуз күнүнүн урматына карата уюштурулуп атат да. Муну атайын кабыл алышып, ал жерде дүйнө жүзүндөгү этномузыка таануучулар отурат. Ошол кишилердин катышуусунда Ысык көлдө Кудай буйруса кадимки көчмөндөр оюну өткөн убакка тушташ биздин маданият, маалымат жана туризм, жаштар саясаты министрлиги колдоого алып өткөрүп атат деп мен мындай кубануу менен айткым келет. Салттуу музыкалык искусствого арналган 25 апрель салттуу музыка жумалыгындагы маданият, маалымат, туризм министрлиги өтө мындай бир бийик деңгээлде колдоп атат. Мен ушул эфирден пайдаланып бүгүнкү күндөгү жетекчилерине деги эле ушул салттуу музыкалык искусствону мындай изги мамиле кылып, ошого иш түшүнүүчүлүк менен мамиле кылып, ошону өткөрөлү биздин кыргыз жергесинде деп аракет жасап колдоп аткан ошо өкмөткө да ыраазычылык айткым келет да. Эң сонун